Биз бүгүн Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максатбек ажы Токтомушев менен түз эфирде маектешебиз. Саламатсызбы, Максатбек ажы? Саламатчылык. Мына өзүңүз көрүп тургандай, бүгүнкү күндө ушул илдет, оору, коронавирус жалпы биздин Кыргызстанда эле эмес, жалпы адамзатты бүк түшүрүп, ушул апааттан чыгып кетүүнүн жолун издеп жатышат. Бул багытта аракет бардык тараптан көрүлүүдө. Ошол адамдын улутуна карабай, диний ишенимине карабай, деги эле бардык тараптан ушул ооруну жеңип кетсек деген тилек күч болуп турат. Жалпы Кыргыз элинде дагы, мына сиздер баштаган Кыргызстан мусулмандарында дагы ушул багытта бир топ аракеттер болуп жаткандыгын көрүп атабыз. Жылуу сөз жакшы маанайдагы жакшы таасирин тийгизери айтылууда. Анан алгач ушул абал кандай болуп калды, сиз эмнени байкадыңыз? Өткөн учурда бир топ чочулап турдук эле, эл аралап жүрөсүз, эмнени байкап жатасыз? Кичине бир абал жакшы жолго коюлуп жаткандайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилля, амма бад. Биринчиден сиздерге рахмат. Чакырганыңыздарга, ушу элибиз менен ушул түздөн түз сүйлөшүп, баарлашып, суроо жооп кылганга мүмкүнчүлүк түзүп бергендигиңиздер үчүн. Экинчиден, мына март айдан бери болуп атпайбы? Албетте, диний чөйрөдө диний ишеним тутунгандар, булар барыңыздарга белгилүү, бүгүнкү күнү аз эмес. Баары көп, баары түшүнүктөр бар. Март айынан бери ушул келип аткандан кийин биз Кыргызстандын жараны катары ошол бул жерде коронавирус, ушул жугуштуу илдет көпчүлүк адамдар топтолгон жерде болот экен. Ошондуктан контакттарды азайтсын, анан карантин болду, самоизоляция дегендерди ушулардын баарын эске алып туруп, мечиттерибизде ошондой эле жарыя кылып, мына ыйык Рамазан айда дагы тарави намаздар үйдө окулду. Бул жерде биз мамлекетибиздин кызыкчылыгы, мамлекетибиздин жарандарынын ден соолугу, коопсуздугу алдын турат да, баарынан алдын турат. Ошон үчүн ушуга биз шариятыбыз дагы ушуну эске алат. Шариятыбыздын улуу максаттарынын бири өмүрдү сактоо, ден соолукту сактоо. Ошол максаттарды эске алып туруп, анан ошол намаздарды дагы үйдө окусак болот экен деп неме кылдык. Кийин окуу жайларыбызды баарына уруксат бердик. Алар дагы ушул бир 10 миңге жакын окуучулар бар эле медреседе, Куран жаттаган, илим окуган, алардын баарына дагы ушундай уруксат берип, кандай башка окуу жайлар, светтик окуу жайлар кылган маселелерде. Анан кийин мыналарды карап турсак, Кудайга шүгүр, биз дагы ушул диний кызматкерлер, Алла разы болсун, четте калган жок. Бардык жерлерде ошол баягы ун тартыш болуп кетпедиби? Магазиндерде эч нерсе калбай, кийин мына болсо аптекалардан кийин дары тартыш болуп кетти. Ар кандай ушундайлардын бардыгында биз атайы ушул чакырууларды чыгарып, сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө, өзүбүздү токтоо кармап, паникага алдырбаганга, санитардык эрежелерди, мына республиканың штаб кандай бизде айткан болсо, ошолордун бардыгын сактап, мисалы бет капты айтып атабыз, антисептиктерди айтып атабыз, аралыктарды 1,5 метр деп айтты, жана башка ушулардын бардыгын сактоого, анан эле бири-бирибизге ошо колунда барлары кайрымдуулук кылганга, ушулардын бардыгына чакырыктарды байма-бай өткөрүп жүргүзүп келдик да. Ушундан улам бир 37 миллион сомдун тегерегинде ушундай бир жакшы кайрымдуулук иштер болду. Баягындай эми ун, май деп айтып атканымда да, ошол элдерге таркатылып, мына Кыргызстан боюнчачы, бул баягы биздин фитр садака, тияк-бияктардан башка. Андан сырткары мына биздеги кийин абал орчо күчөйүп кеткенде, атайы биз дагы жөн турбастан кеңешип, өзүбүздүн муфтият менен алымдар кеңештери менен кеңешип, кандай кылайлы деп, кой медреселерибизде да, окуу жайларыбызда дагы ушул азыркы стационардык, күндүзгү стационардык болбот экен, ушуларга берейли. Зарылуу боло турган болсо, кечкисин да кошуп берейли. Мына ушул жай больницаларда жай жок болуп атат деп айтып атат деп, ошондон улам биздики 7 берилип иштеп, 29 дайын болду да. Биз бардыгын атайы жарыя кылып айтып койдук. Мынакей, эгерде кимге кандай ушундай керек боло турган болсо, мына бизде жайлар бар деп, жалпысынан ушу 1450, в общем, где-то 1,5 миң орунга ушундай жай даярдап, ушул элибизге ушундай абалда жардам бербесек болбойт. Баарыбыз кыргыз элибиз бир жерде ушул жерде бири-бирибизге сабырдуулукка, жакшы сөзгө деп. Анан мына акыркы күндөрү мына 2 жума деп койсок болот экен. Биз өзүбүз мына кичине кандай десем, жакшы чыктык эле өзүчө. Анан өзүбүздүн кичи текеберлигибизби, же менменсигип, мына көңүлгө албай,
Bunдан дагы жакшы уланып туруш керек экен. Себеби азыр ааламды көрүп атабыз да, өлчөпчү. Кээ бир мамлекеттерде башында күчөйдү да. Мисалы март айында эле, февраль айында аябай күчөйүп кырылган кыргындар болду да, мисалы Европаны ала турган болсок. Анан кээ бирлеринде болсо, барып туруп апрель, майда болду. Анча-мынча биздин кошуна мамлекеттерде. Анан кийин кээ бир эмелерде боло турган болсо, мына бизге окшогондор мына июлда күчөйүп кетти. Бул ушундай экен да. Ошон үчүн буну тамаша кылбай, дайыма бүттү деп кол кабыш кылып койбой, ушу качанга чейин бир толук кутулганга чейин эрежелерди сактап эле турушубуз керек экен да. Анан баягы айткандарды мисалы ушул суук нерселерден, ушулардан этияттанып, өзгөчө мына контакттардан этияттанып, муздак суулардан жана көп нерсени айтып атпайбы врачтарчы? Ооба, дарыгерлер сунуштап атат. Вот ошолордун бардыгынан эле өзү этияттап неме кылып жүрүшүбүз керек экен да. Анан ошол кичине этиятсыздыктан анан кичине баягы оору өлүмдөр күчөйүп кетти деп ойлойм да. Бирок ошентсе дагы эми Кудайга шүгүр бардыгы эми тагдырдан болот да. Ал эми биз баягы диний көз караш боюнча биз өзүбүздүн пейилибизди оңдомоюнча, өзүбүздүн ошол кылган иштерибизди, ниетибизди оңдомоюнча бул абал оңолбойт. Биз канча гана менмин деген мамлекеттерде мына акыркы технологияларды, медициналык технологиялар өтө өнүккөн, алар ушул оору менен күрөшө албай калды го. Кандай деген кыйналып калды? Биз Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз, экономикабыз, өзгөчө мына медицина жактан оборудованияларыбыз андай өнүккөн эмес. Ошол эле мисалы Япония, Корея же болсо мына Россия, Европа, Америкадай болупчу. Бирок бизге да Кудайым ушунча райым кылып, мындай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берген экен. Көп деле дары-дармегибиз жок. Көзүбүз чачырап калды го. Дары-дармек түгөнүп калып, өзүбүздөн завод жок экен дары-дармек чыгарганга. Көзүбүз чачырап калды го. Бирок ошентсе дагы карап туруп тургандар, альхамдулилля, мына көп биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан ушу учурдан пайдаланып мен ыраазычылык билдирип коеюн мына радиодон. Ушу Америкадан, Кореядан, чет мамлекеттерден, Россия бардыгын айтсак болот. Жөн турушкан жок да. Жүрөгү Кыргызстан деп согот экен да баары бирчи. Ошондой элим журтум деп тааныбаган деле таксовать эткендер, ошо таксинин көп деле акча таппайт да алчы. Ушул кичине болсун деле бирөөгө бир жардам болуп калабы деп, мына кайрымдуулук акциясына сыртта калып калган жок да. Ички мамлекетибизде деле азаматтар чыкты. Анча-мынча байларга жашырынып, тиякта бир байын ушу байлыгын тиги дүйнөгө көргө алып кете тургандай болду, жүргөндөр да болду. Мына кичине бир анча-мынчасы оор тийип калса кечирип сурап коебуз, бирок bunday мезгилде bunday кылбаш керек. Биз эч нерсени эч жака алып кете албайбыз. Көрүп атабыз, көзүбүз менен көрүп атабыз. Эң улуу баалуулук бул имандуулук экен. Эң улуу баалуулук бул дин соолук экен, ортобузда ынтымак экен. Көрдүк. Ошондо да мына волонтер деп коет экен азыркы сөз менен айтканда, рахмат айтабыз. Дайыма дуа кылабыз, Алла Таалам берекесин берсин деп. Кээ бирлер өзүндө анча акча жок болсо дагы, бирок уюштуруу жагын аябай жакшы алып кетти. Мыкты алып кетишти да. Келгиле. Ошо баягы дем ала турган кондиционер дейби, ошондойлорду алайлычы деп тияк бияктардан кылып туруп, Кудайга элдинибиздин бир жагынан ынтымагы көрүндү да. Баягы өзү мындай экен да. Жакшы жашап атканда билбейт экенсиң да адам ким экенинчи. Баарыбыз да тойдо күлүп, шаң-шуң билип, башыбызга кыйынчылык келгенде билет экенбиз да. Ким канчалык адамгерчилиги бар, канчалык күйөт, элине, жерине, адамзатына канчалык күйөт, ошондо билинип калат экен да. Мына ошо кыйынчылык келбесе билинбейт экен. Кыйынчылык келгенде билдик да, ушул учурларда элди бөлүп жаргандар дагы болот экен. Пайдаланыпчы. Эл ушундай башы мындай чөк түшүп, мындайча айтканда карап туруп ылдый болуп, кыйналган учурда ушунун көңүлүн көтөрүп, кой, кийин баары иштерди биз териштирип алабыз. Азыр бизге дух керек, үмүт керек, ынтымак керек, жакшы жылуу сөз керек. Колдон мындай акчалай, материалдык жардам бере албасак дагы дуа менен, тилибиз менен, эчтеке болбойт. Мынакей согуштачы, 2-нчи дүйнөлүк согушта канча миллион адам кырылган, ачарчылыктан кырылган, кээ бир жерде мындай жер титирөөдөн кырылган, кээ бир учурларда оорулардан, кээ бир жерлерде кадимкидей согуштан миллион адамдар кырылып атат. Азыркы мисалы эми статистика боюнча адам эми өлөт экен, адам бул дүйнөгө өлбөгөн үчүн келбейт экен да. Bunday болбогон чакта деле мисалы авариядан канча адам өлүп атты деле. Ошол эле мисалы былтыркы мурдагы жылкыны ойлоп көрсөк деле болот да. Ушул аралыкта канча адам өлгөн? Сууга чөгүп, мисалы тойлордо пычакташып, ичип алып, бири-бирин өлтүргөндөр. Толтура эле болуп атпайбы? Бул мисалы. Эми азыр алардын бардыгынан өлүм азайды дагы. Карай турган болсок, мына оорудан болду да, көпчү мисалычы. Будан башка деле оорулардан болуп турган. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мына урматтуу кыргыз элге Кудайга шүгүр, биз байыркы элбиз. Биз ошо меймандос элбиз. Биз бири-бирибизди кечирген элбиз. Сабырдуулук менен жакшынакай любой бардык маселелерди чече турган элбиз да. Ушул жерде дагы ынтымагыбызды жакшынакай көрсөтүп, Кудай кааласа бул башыбызга келген эртеби кеч кетет бул. Ушунда туруп калбайт.
бирок ушул жерде адам ким экени билинип калып калат, тарыхка тагылып калат. Бул абал өтөт, сыноо өтөт. Бирок ким экени тарыхтын тактасында ушундай алтындай жазылган болуп калып калат да, анан бул 10 жыл мурда дагы айтылынат. Мынандай болгон экен, тигиндей болгон экен деп. 20 жылдан кийин дагы айтылынат. Мынандай башыбызга келгенде паланча мынандай кылды эле деп. Ошол жерде унду кымбаттатты эле. Ошол учурда дары дармекти кымбаттатып, адамдарды муктаждыгынан мына адамдар пайдаланган эле депчи. Мыналар уурлук кылган эле деп. Калат ошо тарыхтанчы. Ошол кезде дагы 10, 20, 30 жылда дагы айталат. Ушундай бир батыр чыккан, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, мына дарыгерлерибизге рахмат. Өзүн мына ушу көзүнөн көрүп турат, билип турат, ошо жугуштуу оору өлүп калышы мүмкүн. Ошентсе дагы кой, буларды дарылайын депчи. Бул тарыхта калат да булчу. Мына ушулардын байкап отурдук эми жалпысынан. Максатбек ажы, мына сиз айтып кетпедиңизби, жана биздин азыр ушундай оор учур болуп турганда, башыбызга иш түшкөндө бардыгы жапатырмак, ынтымак, биримдик менен аракет кылып атат депчи. Анан негизи эле ошол биз тутунган динде да, шариятта да ошо кайрымдуулук, ынтымак, биримдик деген нерсенин бардыгы биздин элибиздин, сиз айтып кетпедиңизби, касиеттери, илгертен келген ушул абдан жакшы касиеттери деп. Демек экөө бири-бири менен журулушуп турат экен да, шариятта да ошондой да, мисалы. Биздин ушу динибизде да ушундай. Ошол эле кезде мына урп-адат, каада салтыбыз бар го. Мына ата-бабаларыбыздан келген мына берешендүүлүгү, кечиримдүүлүгү, кайрымдуулугу, меймандостугу, акыркы нанын бөлүшүп жегени, мындай кайгыны бөлүшкөнү дегендейчи. Бирөөнүн башына кайгы түшсө, кыргыз күлгөн эмес. Бирөөнүн башына кайгы түшсө, кыргыз бул жактан сүйүнгөн эмес. Андай болгон эмес да. Ошон үчүн тескерисинче кой деп туруп ошол ким болбосун деп ошол бар жардам берген. Азырынча мына ошон үчүн мен мына ойлойт элем, Кудайга шүгүр, мына Кур'ан-ы Каримдин эмесине негизинде карай турган болсок, бардык сыноолор адам баласынын өзүнө жараша келет экен. Адамдардын пейили бузулган эле. Биз мойнубузга алышыбыз керек. Ата-эненин балдарга болгон мээрими калбай, биз көрүп аттык го буга чейин эле балдарды кандай зордук зомбулуктар болуп атты, аял затына кандай кордуктар болуп атты. Дагы жакшы жер бизди көтөрүп жүргөнүнөчү. Болбосо жер ачырылып кетип, ошондой адамдар ата-энесин кордогондор жер ачырылып кетсе, бир жолу жутуп кетсе болмок, мисалы да. Кандай деген нерселер болуп атты. Канча адамдардын каны төгүлдү. Мына ошол эле мына азыр Сирия, Баласакат тияктардан немелерден балдар, эненин көз жашы, жетим калгандар, эми буларды карап отурсаңыз, бул мен ойлойм жараткан Алла Тааланын тарабынан бул сыноо жөн эле келген жок. Бизди бир оңдош үчүн, сабак бериш үчүн келип атат. Силер тооба кылгыла, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла, бири-бириңердин акыңарды жебегиле, бири-бириңерди кордобогула. Кан төкпөгүлө, токтоткула. Мына мен мындай эле көзгө көрүнмөгөн эле бир илдет жиберип коем, эч кандай эч нерсеңерди кыла албайсыңар, кырылып каласыңар депчи. Бул буга ошон үчүн Куранда айткан, мына кургакчылыкта жана сууда канчалык жамандык болсо, бул силердин өзүңөрдүн колуңар менен кылган жаман амалыңардын кесепетинен болот деген да. Көрбөйсүзбү? Уурлук болуп атса, кыянаттык болуп атса, азыркындай арам нерсе адамдардын кандары төгүлүп атса, адамдар сатып атса, ушундай адамдардын укуктары тебеленип атса, ушунчалык коорлук болуп туруп, карап кандай деген жаман нерсе болуп атса, анан кийин мындай бале болбой анан эмне болот анан? Ошон үчүн биз бардык жаман нерселерден тооба кылып кайтышыбыз керек. Биринчи ушул илдетти, апатты ушундай жеңиш үчүн биз баарыбыз тооба кылышыбыз керек. Тооба дегени ар бир адам ушу менен кеткен ушуну күнгө чейин туура эмес ушактарды айттым, жалаларды эми көрүп атабыз го. Кандай деген жала ушактардын эми чеги жок болуп кетти го. Вот ошолордун бардыгынан тооба кылып, экинчи ана мына азыркы айтып аткан ВОЗ деп коебу, Всемирная организация здравоохранения. Кыргызчасында болот. Ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо, вот ошонун талаптарын аткарыш керек. Буну бир эки нерсе айтабыз да, биз дайыма айтып келгенбиз, дагы ошо айтып коем радио угармандарга. Биринчиден биз биринчиден буга паника куруп коркпош керек. Башыбызга бир өлүм бар. Ушул оорудан келеби, башка оорудан келеби, карылыктан келеби, качан келет, ал Кудай өзү билет. Ушу Алла Тааланын берген өмүрдү татыктуу, ылайыктуу, кубанычта Аллага шүгүр кылып жашай бериш керек. Паникалап этип анан мындай болуп калат экен, мындай өлүп калат экен, жок. Экинчиден бул ооруну тамаша кылбаш керек. Буну күлкү кылбаш керек. Ар кандай бул интермедияларды аткарып, анан ар кандай бир күлкүнүү нерселерди неме кылып, жок. Бул Алла Тааланын сыноосу, Алланын сыноосу менен тамашалашпаш керек. Буну олуттуу кабыл алып, ошого жакшы бир эме кылып туруп, Кудай кааласа айтып аткан нерселерди дагы диний жактан дагы, руханий жактан дагы агартуу иштерин алып кетип, ошондой кезде дарылануу жагын, этияттуулук жагын, тартип,
эң негизи тартип, ушул жагын сабырдуулук жагын, ушулар жагындагы эки жактан алып кете турган болсок, Кудай кааласа бат эле бүтөт да. Жакшы, Мыксатбек ажы мына дарыланып деп атпайбызбы, анан бизде көп учурда ар кандай пикирлер, ача пикирлер жаралып келбеди беле. Мисалы адам саламаттыгына кандайдыр бир тескери таасир болсо, ал дарыланууга муктаж болсо, дарыланыш керек да. Бул динде деле ошондой да, мисалы. Албетте. Биздин динибизде дагы мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам атай айткан, дарылангыла. Дарылангыла, мынау дарыланганды тыюу салынбайт. Эгерде бир ошол ооруп атып дарыланбай өлүп кала турган болсо, ал күнөөкөр болуп өлөт. Ошон үчүн биз мына жердеги сөз албетте биздеги мисалы Куран менен дагы дарыланып, мисалы Фатиханы окуп, Ясинди окуп, пайгамбарыбыз айткан ооруларыңар дарылагыла, садака берип дейт мынакей. Ушуга чейин эч нерсе бул эмне деп коет эле, акчаны алып жатып алып эле. Жок, ошолордон кичине бөлүштүрүп, бейбечаралардын курсагын тойгозуп, жетим жесир инвалидтерге, муктаждарга ушундай дары-дармегин алып берип, садака берип дагы дарылануу бар да. Мисалы бизде билесиз да, мурда ошо кан чыгарып, түлөө өткөрүп, курмандык чалып дарыланып да келишкен. Башка чоң бале келгенде эч нерсе кыла албай, көз чачырап калганда, биз алсыз экенибизди жаратканга билдирип, ушу ниетибизди агартып кой деп кан чыгарып келген. Бул дагы бар мисалы. Ана бүгүнкү күндөгү мисалы айтылып аткан ошо атай биздин мынау Минздрав кайсы нерсени айтса, вот ошолордун баардыгын эске алып туруп, себеп Кыргызстандын жарандарынын баардыгынын ден соолугуна Минздрав буга жооп берет башы менен. Кудайдын алдында дагы, элдин алдында дагы. Ошон үчүн биз буларга ишенип таянабыз да. Баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей, кандай динге биз жооп беребиз, булар ден соолукка жооп берет. Ошон үчүн сөзсүз дарылардын ошо курамы, состав. Ошо кээ-бирлерден угуп атабыз да, туура эмес дарыланып калыптыр. Да мындай болуп калыптыр деп, кээ-бирлер ушундай момент болуп атканда, айрым үйлөрүнөн дарыланмай башталып кетип, канча адамдардан кол узатып жүрдүк бизчи. Мына ошол нерселерди биринчиден дарыгерлерибизге рахмат, бирок ошондо дагы бул ушундай моментте булардын мойнунда чоң жоопкерчилик турат. Ошол азыр вакцинасыбы, алдын ала этияттуу кыла турган, жосо ооруп калса ошонун дарыларыбы анык дайындап бүткүл аалам менен байланышта болуп, өзүбүз дагы иншалла Кудайга шүгүр, бизде медицина деле андай эле аркада эмес да, медицина илими деле Кыргызстанда Кудайга шүгүр алдыңкы илимдерде болчу. Ошон үчүн күчөтүш керек экен да муну дагы. Ошол жана айтып кетпедиңизби, жана ар кандай мал союп, курмандык чалып, түлөө өткөрүп деп, мисалы бул деле жанагы элдин каалоо тилеги, жакшылыкка болгон аракетинин менен шайкеш да мисалы. Албетте. Азыр дагы көптөгөн биздин жарандар, колунда бар адамдар, же болбосо айыл деле чогулуп алып, мал союп, түлөө кылып, анан аны таратып, ушундай иш кылып атпайбы? Демек мунун баары эле туура жол экен. Бул туура жол. Садака пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Садака балелерди кайтарат деп атпайбы? Бул балелерди кайтарат, ооруларды кайтарат деп атат. Ошон үчүн ушуга чейин биз бербей жүргөндөр бар. Ошон үчүн дайыма ошо ата бабаларыбыз карап туруп кайтарып келген. Мисалы эми жамгырды биз күчүбүз жок да жадырганга. Ал жамгырды кандай ата бабалар түлөө менен жадырып койчу эле го? Кан чыгарып эле жадырып. Бул дагы жөнөкөй эмес да. Бул адамдын акылынан жогорку вахий деп коет, кудайлыкка бар. Кудайлык ушуну пайгамбар аркылуу ушундайларды бергенден истисқа деп намаздарды окуп ушундай келген да. Жакшы экен. Дагы бир маселе, сиз жана бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун талаптары жөнүндө да айтып кеттиңиз. Тилекке каршы азыр оору күчөп турган учурда биздин бир топ жарандарыбыз дагы көз жумуп кетип атат, айрылып калып атабыз. Ошол учурда жанагы эреже талаптар менен сөөгүп коюу деген болуп атпайбы? Ооба. Бул дагы аткарылышы керек да. Кудайга шүгүр, ушуну дагы мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы атайы фатва бөлүмүнөн фатва даярдап, эгерде мына ушул пневмония деп эки бөлөк бар ооруга окшоштурбайбы, мыначы мындай жөн өпкө менен, анан берки коронавирус деген берки кичине коркунучтуураак бизде түшүнүшүмчө. Эми ошондой болгондо биз ошону айтканбыз. Эгерде ошол жерде доктурлар, ошол жерде моргдогу же болбосо ошол бир жууп берип койсо, ичинен суу чачыратып коебу же кандай жууп берип, бир үстүнө жууп берип койсо болду. Алар бир ороп берет кепинге. Анан үстүнөн клёнка менен кылып койсо болду, аны ачмай жок. Аны бизде ба Кыргызда билесиз, бизде майрам суу алып, анан кийин кусукулду кылдырып, анан жанагын кепиндетип жок. Биз ошолорго каратып эле. Эгерде такыр андан дагы жуугандан дагы суу чачырап, дагы инфекция болуп атандай мындай жугуштуу болот десе, таяммум деп коет, таяммум кылдырып дагы эме кылып берсе, себеп дегенде маркумду акыркы сапарга узатканда, бул биздин мойнубузда да. Буну биз ар бир адам баласы кандай тирүү кезинде урмат сыйга өлгөндө дагы урмат сыйга да. Аны тебелеп, ар кандай ыргытып, көмө турган, жуубай эле кое турган, же болбосо кээ бир жерлерде билесиз да, өрттөп берет, кээ бир жерлерде болсо ошондой бир канаттууларга таштап берип коет. Ислам дининде андай кылбайт. Уруксат эмес. Тирүү кезинде кандай урмат сыйга болсо, өлгөндө дагы урмат сыйга Ошондуктан бизде мына кусул деп коет, жакшынакай жууп, жакшынакай кепиндеп, анын жаназасын окуп, дуаларын кылып,
кечиримдүүлөр барды кечирип аласа бересилерин моюнга алып, анан жакшынакай көтөрүп, ыргытпай жакшынакай коюп, жерди казганда дагы мындай казып эле же болбосо экскаватор менен казып эле бир onu ыргытып түртүп бере турган эмес. Жакшынакай өзүнүн казынасын жата турган жайын неме кылып, анан акырын топурактарды беркин таштап келип анан үстүнө көмөт. Андан кийин Куран окулуп, дуа тилектер кылып, бизде мындай маркумду узатуунун өтө чоң бир адеби бар да мунун. Демек жанагы айтылып аткан талаптар ошол жерде эле аткарылса, анда эч кандай диний жөрөлгөлөр бузулбайт, э? Бузулбайт. Ошо ичинен эле жууп берип эле кептин деп койсо, болду. Калганы бузулбайт. Ошону анын буяктан эле көбүнчө биз көрүп турдук, өзүбүздөр неме кылдык. Ошо көрүстөнгө барып эле адамдарды көбөйтпөй, жакын туугандар 15, 20, 30га чейин мисалы да узак-узакта аралыкты сактатып туруп эле ошол бет каптары менен жаназасын окуп, анан ошол жерден койдуруп аттык да. Баардык казыларга, имамдарга да ошондой деп айтып, Кудайга шүгүр, мына жаназасы жок, эч ким коюлган жок. Баардык ушундай болуп коюлуп атты. Максатбек ажы, жана сөзүңүздүн башында да учкай айта кеттиңиз, бүгүнкү күндө ушул оорчулук, апаат күндөр өтүп кетет деп атабыз. Ошол күн келсин эртерээк. Анан ушундай бир башка иш түшүп турган учурда сабырдуулук, токтоолук, эл арасындагы ушундай бир касиеттер дагы өзгөчө мааниге ээ болот экен да. Эч кандай паникага алдырбай, дүрбөлөңгө түшпөй дегендей. Ушул жагынан дагы сиз эл ичинде ушундай бир сабырдуулукка кайтып келатабыз деп ойлойсузбу? Ушул боюнча да айтсаңыз. Бизде кичине сабыр жок болуп баратат, ачыгын айтайын. Мындай нервтери жука болуп калганбы? Болор болбогон эле сөзгө эле кыйкырып эле, болор болбогон сөзгө эле атырылып эле, тактабай эле, чо жайын билбей эле андай болбойт да. Ата эне деген бар, урмат деген бар. Кээ бир үй бүлөдө сабыр жок болуп, аялдары менен ажырашып, бала чакасын ургандар болуп кетти. Кээ биринде эми кичине бирок Кудайга шүгүр, баягы эме болду го. Үйдө иштебей калганда күнүндүк акча тапкандар бар эле. Аны туура түшүнүш керек. Ошолорго дагы жакшы жардамдарлар болуп атты да. Анан эң негизи эле мына социалдык тармакта ошо сабырсыздык болор, уяттуу сөздөрдү жазып, бири-бирин кордоп, сөгүп, өмүрүндө көрбөгөн бир жөнөкөй эле ушакка ишенип эле капкаяктан нерселердин баарын айткан. Бул туура эмес. Бул адамгерчиликке дагы, динибизге дагы, адеп ахлакка да туура келбейт. Бул кыйкырып берсең эле асмандагы жылдыз түшүп кетпейт да. Бунун чоо жайы бар. Бунун баары сабырдуулук тилден башталат. Тилди тартыш керек, экинчи колду тартыш керек. Ручка менен ар нерсени жаза бербей, ошол жерде жакшынакай карап туруп, так нерсени жазып, анан мындай кыйын учурда жакшылыкка жоруп жүрүш керек. Жакшылыкка жоруп жүргөндө кандай? Бул биздин динибизде бар нерсе да. Арабтарда дагы мындай бир эгерде бир чаян чакса, бул сакайды деп жорушчу экен. Сынса бүтөлдү деп жорушчу экен. Ошондой кыйын кайгыны дагы жакшылыкка жоруп. Биз башыбыздагы келген жакшылыкты дагы жакшылыкка жорой албай, ошол жерден дагы жумурткадан кыр издегендей кылып, андай болбойт да. Биздин мына Кыргызстан биздики, баарыбыздыкы да. Бул бирөөнүкү эмес. Бизге келип туруп, Америка, Кытай бирөө келип туруп оңдоп бербейт. Бизге эч ким күйөрман жок, өзүбүзгө күйөбүз. Биз өзүбүз бири-бирибизге керекпиз. Ар бирибиз бирибизге керекпиз. Бирок бул дүйнө ушуну билип алыш керек, бири-бирин узата турган дүйнө. Ушуну бирибиз узата турган дүйнө. Биздин аркабыздан да кичине мындай кандай десем жакшы сөз калсын, сабырдуулук болсун. Сабырсыз болгондо деле колуңан эчтеке келбейт, ачык эле айтайын. Ал өзүңө эле зыян. Эмне болот? Психовать этет, эски оорулар козголот. Анан сабырсыздыктан барып туруп урушуп кетет. Үй бүлөсү менен урушат, кошунасы менен урушат, достору менен урушат, эл менен урушат, падыша менен урушат. Жыйынтыгы эмне болот? Душмандыктан башка эчтеке болбойт мынакей. Душмандыктан башка. Будан ким утат? Шайтан утат. Будан ким утат? Кыргызстандын душманы утат. Ачык айтып коеюн. Ар бир мамлекеттин өзүнө жараша душманы бар. Өзүнө жараша көрө алган, көрө албаган бар. Ошон үчүн биз мына жерде карап туруп, анча-мынча кемчиликтерди жашыра билиш керек. Үйүбүздөгү кемчиликти сыртка айтпайбыз го. Мисалы үйдө эми кээде биз деле ата эненин менен чогуу чоңойдук, ата энебиздин ортосунда айтыш болуп кетет эле, кичине уруш болуп кетет эле, бала чакасы менен көчөгө чыгып алып айтпайсыз да. Кошуналарга бардыгын айтасызбы? Аны айтпайсыз. Кемчиликтерди жашырып коесуз үйдүн ичиндеги. Кыргызстан биз баарыбыздын үйүбүз го. Анан башка эмне деп айтат сырткы четке мамлекеттер? Туган ошон үчүн анча-мынча нерселерди жашыруу били да билишибиз керек бизчи. Сабырдуулук кылып, албетте териштирүү бардыгы келет, учур келет. Кудайдын алдында, элдин алдында, мамлекеттин алдында жооп бере турган ар бир адамга учур келет. Бирок ушуну билип коюңуз, жараткан Алла Таала өтө чебер зат, өтө уста зат. Ким каерден кымтыгып кандай уурлук кылды го, узакка барбайт. Сразу чыгарып коет.
сиз ага кам жебеңиз. Кудай кааласа ал жазасыз калып калышы мүмкүн эмес. Ким гана болбосун, Бирок биздин бунун анын мисалы бир азыр айтып атпайбы? Келген акчалар, анан медицинага тияка бияка жардамга келгендердин баары жок болуп кетти мындай. Анын жолу бар, аны таба турган, карай турган, териштире турган, жазасын бере турган. Бирок учурда Кудай кааласа келет деп ойлойм да. Бирок азыркы күндө бизге бир адам өлүп атса, ага кызыктырбайт сен дүйнөң эмне болуп атат? Ага жакшы сөз. Ооруп атканга жакшы ушундай эле көңүлүн көтөрө турган, дух бере турган, үмүт пайда кыла турган сөздөрдү айтышыбыз керек. Алардан анан чекеден эле ушундай ызычы кылып эле кайра дагы азыр сиз айткандай дүрбөлөңгө, паникага сала бере турган болсо, ал менен биз кутула албайбыз, ийгиликке жетпейбиз эч качан. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун түз эфиринде Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максатбек ажы Токтомушев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, анан сурооңуздар же болбосо пикирлер болсо бизге калтырып койсоңуздар болот. Телефон аркылуу дагы суроолор болсо кабыл алабыз. Бизге 39-21-90 телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Маегибизди уланта берели. Мына жогоруда ушул адамдын ыйманы, анын ушул элге бир жакшылык кылган жакшылыктары жөнүндө бир топ нерсени айтып атасыз. Ушул бизде бул кайсы бир учурда ким кандай кылса ал ачыкка чыгат депчи. Анан бүгүнкү күндө бизде өтө маанилүү нерсе бул жанагы адамдардын бири-бирине кол сунганы. Жарандарыбыздын улуубу, кичүүбү, сиз айткандай дүйнөнүн ар кайсы бурчунда жүрөгү Кыргызстан деп согуп, ушул апааттан чыгып кеткенге кичинекей болсо да салымын кошуп, жардамын көрсөтүп аткандар көп болот да. Анан ушундай оорчулук күндөр, илдеттин өтө курчуп турган учуру биздин элди дагы мындан ары да бириктирип, бир биримдикке чакырып аткандай да. Албетте. Кудай кааласа буда чоң сабактар бар. Мен ишендирип айтып кете алам. Bunun артында Кудай кааласа өтө чоң жакшылыктар күтүп турат бизди. Өтө чоң ийгиликтер күтүп турат. Эч качан биз азыр кичине аз кыйынчылык болуп атат. Кудай кааласа кыйынчылыктан бул өтүп кетет баардыгы. Бул өтүп кетет. Бул ошо кыйынчылык өтүп кетет, сообу калып калат. Бул ушундай нерсе да, кыйынчылык өтүп кетет, сообу калып калат. Кудум ошондой эле бул ар кимде жаман иш кыла турган болсо, ага деле ошо кыйынчылык өтөт, бирок күнөөсү калып калат. Биз эч качан мындай эме кылбашыбыз керек. Ана мынал биздеги мечиттерибиздеги жума намаздагы 5 убак намаз, тарави, орозо, айт дегендерден бери тотуттук го. Канча сабырдуулукка чакырдык. Мынакей. Элибизге рахмат. Ыймандуу адам сабырдуу болот экен. Сабырдуулар менен жараткан Алла Таала өзүн биргемин деген. Сабырдууларга бериле турган сооптун эсеби жок деп айткан. Ошон үчүн сабырдын түбү сары алтын деп бекер айтылган эмес. Бул байыртан калган сөз, да кыямат күнгө чейин бул калат. Сабырдын түбү сары алтын. Эч качан унутпайлы. Ким эле сабыр кылган болсо жеңет. Канча мисалы биздин кыздарыбыз бар, келиндерибиз бар. Барганда кайнежелери, кайненелери билесиз эми. Ар кандайсын сабыр кыл. Барып анан эмне болот анан? Көрөсүз да кандай экенин. Ошон үчүн сабырдуулуктун түбү баары сары алтын. Ошондой эле биринчи башында деле бардык мындай мени өзүнүн мээнети менен тургандарды карасаңыз, сабырдуулук менен чоңойгон да, сабырлык менен эскен. Азыр Россияга кеткен биздин баягы мигранттарыбыз барып ошо эчтекеси жок эле, бир ошо жерне бир костюму менен барган. Ошол жерге барып бирөөнүн эмесин шыпырып атып, азыр бүгүн бирок сабыр кылып чыдады. Жаман сөзгө да чыдады, жакшы сөзгө да чыдады, сынга да чыдады, анча-мынчасын акча бербей койгонуна да чыдады. Барып өтө чоң ийгиликтер жаратты. Ошон үчүн биз сабыр кылайлы. Кудай кааласа иншалла бунун баардык алдыда өтө чоң жакшылыктар, ийгиликтер күтүп турат. Үмүтсүз шайтандан билип коюң. Айтышы мүмкүн да, муфти бизди мындай эле сооротуп атат окшойт депчи. Андай эмес. Бул үмүтсүз шайтандан болот. Жараткан Алла Тааладан дайыма үмүт менен, жакшылыкка жооруп, сабырдуулук менен, мындай айтканда чөкпөй, башты көтөрүп жашаш керек. Кудайга шүгүр, булун баардыгы өтөт. Башыбызда жазылган тагдырдан качып кутула албайбыз. Кандай боло турган болсо. Мынакей, азыр бүткүл ааламда самолет учпай эле калды го. Бүткүл ааламда кандай деген былтыр программалары бар эле. Программалары жүрбөй эле калды го. Биз билдик, значит, бул дүйнөдө башка бирөөнүн программасы жүрөт экен да. Кимдин? Жараткан Алланын, Кудайдын программасы. Мына биз менен былтыр эле чогуу жүргөн, былтыр тиякта турсун, бир ай күлүп чогуу чай ичип жүргөндөрдөн ажырап калдык го. Ол жашына карабай, ден соолугуна карабай, байлыгына карабай. Байлыгы десе, эбегеси байлыктары бар эле. Ден соолук десеңиз, укмуш ден соолугу бар эле. Мынандай десе, акыл эстесеңиз, жаштыгы, күчү десеңиз, баардыгы жакшы эле. Жөн эле жаныбызда туруп эле калбай калды го. Ошондуктан дүйнө бизди алдап коет. Ошон биз өзүбүз оңолуп калайлы, жүрөгүбүздү тазалап,
пейилибизди оңдоп, бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, жакшы сөздөрдү айтып, динибиздин улуу баалуулуктары бул кайрымдуулук, улуу баалуулуктар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамзаттын эң берешени, эң жомарты болгон. Ошондой улуу пайгамбардын биз үммөтүбүз. Берешен, жомарт адам Аллага дагы жакын экен, бейишке жакын экен, элге жакын экен. Сараң адам, Кудайдан узак, бейиштен узак, элден узак болот экен да. Мына көрүп атабыз го. Ошон үчүн мындай учурларда бир негизги нерсени айтарым, ушу баарыбыз тооба кылып, өзүбүздү токтоо алып, шашпалап, чочуп, коркуп, дүрбөлөңгө түшүп, өзүбүз эле түшүп калбастан башкаларды да коркутуп, андай болбойт. Биз наоборот өзүбүздү олуттуу алып, токтоо алып, сабырдуулук кылып, Кудай кааласа Алла Тааланын зикирин көп кылсак, тилибиз мененчи, бул бардык нерсени көтөрүп коюп оңой болот. Ачарчылыкты дагы, ооруну дагы, жоготууну дагы көтөрүп коюп оңой болот. Качан ким жараткан Алла Тааланы эстесе, мен жок элем го, жоктон мени бар кылыптыр да деп. Ошон үчүн шүгүр кылайлы. Ушунча канчабыз азыр калсак да ушуга шүгүр кылып, ал эми азыр калган кичине кыйынчылык сыноолорго чогуу биз биримдикте, ынтымакта күрөшүшүбүз керек. Мына ушул илдеттин келиши сиз жогоруда айтып кеткен дүрбөлөңдөн дагы мындай айрым жарандарыбызда коомчулуктун арасында бир агрессиялык мүнөздөгү пикирлерге алып келди. Кимдир бирөөнү күнөөлөп жатышат, кайсы бир жерден ушул күнөөлүүнү издеп жатышат. Бирок бул оору жогоруда айткандай мен деген ири державаларды дагы чөгөлөтүп койду да. Ооба. Мисалы ага кимдир бирөө күнөөлүү эмес, бирок ошентсе дагы сиз айтпадыңызбы, бардыгы ордуна келет, бардыгы ошол ким кандай кылганы ачыкка чыгат убакыттын өтүшү менен депчи. Анан мындай учурда кандайдыр бир күнөөлүүнү издебей, адамдар жан дүйнөсүндө бир реформа кылып, өзгөрүүгө барып, ушул бардык тараптан бир өз ара кызматташуу менен абалдан чыгуунун жол жобосун эмнеден көрөсүз? Анткени азыр ар бир экинчи киши эле кечирип коебуз. Кимдир бирөөнү күнөөлөп аткандай, кимдир бирөөнү ошол өзүнүн башына түшкөн нерсеге күнөөлүүнү издегендей маанай болуп атпайбы? Бул жерден мен зыянын дагы айтып коеюн да, биринчи. Бул жерден эч кандай ийгилик жаралбайт. Бул жерде аркага кетүү гана болот. Баткакка бири-бирибиздин күнөөбүздү атып, путубузду тарта берип, баткакка түшөт. Ал кол сунганга жетпейт ал. Биз ошо баткакта батып калгандарга кол сунуш керек. Сен күнөөлүсүн деп ошол жака кайра түртүп тебелебей, аны чыгарып ал, анан кийин сүйлөшөбүз, баткакка ким түрттү. Азыр биз ошо чыгарбастан туруп ошо болотого башына тыгып атабыз да. Эми кичине акыл менен да болуш керек да. Мисалы ошо карап туруп алам, мисалы Россияда кимди күнөөлөп атат? Европада кимди күнөөлөп атат? Америкада кимди күнөөлөп атат? Мына ошо эң башталганда мында Кытайдан башталды эле. Ызычуу болуп, бүткүл болуп тур. Кореяларды айтпайбы, Японияларды. Кимди күнөөлөп атат? Ушу бизге келгенде эле андай эмес да. Ошон үчүн башында билесиздер да, мына динчилдер деп андай болбош керек. Бардыгына орто караш керек. Бардыгына мындай кылып туруп адамгерчиликтүү, адилеттүү, салмактуу, инсаптуу болуш керек. Мына умрага барып келди эле, анан кийин абатка барып кеткендей болуп кетти деле. Азыр умрада абат өчүп калып эле, каяктан не бала болгон азыр басып барат эле өлгөндөрдү көрүп алып. Андай кыла бербеш керек. Ошон үчүн ар бир адамга эми ушунча башыбызга келип калды. Бирөөнүн ушундай бир ката кеткендир. Эми Кудай кааласа бул дагы бир жакшылыкка болор деп, азыр мен бул жерден ойлойм, Кудай кааласа бул ситуациядан чыгуунун маселесичи эң биринчи биз өзүбүздүн пейилибизди, ниетибизди оңдойлу. Ал кандай? Мен башкаларга пайдалуу болуп жашайын. Башкаларга зыян эмес, пайдалуу болуп жашайын. Эгерде мен пайдам жетпесечи, ушул болбоду деген ушул ситуацияда менен зыян жетпей турсунчу. Кандай зыян жетет? Мен тилимен, колуман. Зыян жетпей турсун, мен тилимен, колуман. Сабырдуулук кылып турайын, Кудай кааласа башкалар чечилет депчи. Мынакей, эгерде ошон үчүн бирөөнүн көңүлүн көтөрө албасам, бирөөгө үмүт пайда кыла албасам, болбоду деген аны мен кыжалат кылбай эле коеюнчу. Ар нерсени айтып, жок нерсени айтып эле тактабай эле. Интернетте айткандын бардыгын айтып бериш керекпи? Интернетте ал Кудай экен, ал ар нерсенин бардыгы туура болот Кудай. Ошон үчүн болбоду дегенде мен кишинин көңүлүн көтөрө албасам, аны кыжалат кылбайын. Жана мен аны үмүтсүз кылбайын. Эми мен пайда жеткирейин. Пайда сиздин акчаңызга эле муктаж эмес. Пайда сиздин кызматыңыз менен. Көп бир адамдар көрүп атпайсызбы, волонтерлордучу? Акчасы жок эле машинасы менен кызмат кылып атат. Бирөө анысы жок эле өзүнүн ден соолугу менен кызмат кылып атат. Бирөө өмүрү менен кызмат кылып атат. Бирөө дуасы менен, бирөө жакшы тил менен, жакшы сөз менен. Ай деп турса деле бул жакшы сөз экен да. Билесиз да,
жакшы менен жамандык баары бир ээрчип жүрөт экен да булчу. Башы баарыбыз эле буга чейин деле туугандарыбыздан ажырап келгенбиз да. Бирөөлөрдү көмүп келгенбиз. Биз андай эмес да, мисалы биздин жакындарыбыздан эч ким өлбөй койгон жок да. Вот ошондо өзүңүз билесиздер, кошок айткан, же болбосо барып туруп ушундай кыйналганда көңүлүн көтөргөн канча нерсе турат. Биз ушунун баарын билебиз, баарыбыз башыбызда бар. Ушундай кыйналган учурда мага оор сөздүн кереги жок, өлгөндүн үстүнө көмгөндүн кереги жок. Мага жөн эле жылуу эле сөз айтып кой, сен анда бир сомуң да кереги жок мага. Жөн эле жылуу эле сөз айтып кой дейт. Кудду ушундай бүгүнкү күндө өлгөндөргө жана ооруларга жылуу сөз айтайлы. Өлгөндөрдүн жакындарына жылуу сөз, ооруп каткандарга жылуу сөз. Болду. Калгандарыбыз колубуздан келген эми мүмкүнчүлүгүнө жараша дары дармегин алып береби, тамак ашын алып береби жана башка. Мен ошон үчүн иншалла азыркы учур таптакыр. Бул баягы күн темасына коюлбаш керек да, ким күнөөлүү дегенчи коюлат. Мен сапсепи мына эми териштирбей эле өтүп кетебизби деген, каяктан акча каяка келгенде бул жооп берилбей эле кетип калабы дегенчи, андай жок. Мен андайга макулдак эмесмин. Кудай калса ар бир нерсе териштирилет, ар бир нерсе акыйкатка чыгат. Бирок азыркы учур ал учур эмес. Азыркы учур биз азыр эртерээк ошо тартиптүүлүктү сакташыбыз керек, сабырдуулукка, жакшылыкка бекем болушубуз керек, бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, көңүлүбүздү айтып, колубуздан келген жардамды берип турушубуз керек. Аралыкты, бет капты, антисептиктердин баардыгын сакташ керек. Ушул. Рахмат, Максатбек ажы, бизге кайрылган угарман бар экен, кабыл алалы. Макул. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Бул Каракөл шаарынан келебиз. Сиздердин берүүңүздөр менен бул мода сени чыгырып атканыңыздар эми бир жагынан туура эле болсо керек. Баягы дин маселеси жана өлүм житим болуп аткан жерлерде кандай алып барыш керек, может ошол жактарды айтып коюш туурады. Анан бирок бизде эмне доктурлар, мындай компетенттүү адамдар жок, медиктер азыркы мына ооруну элге туура түшүндүрүп, кандай алып жүрүш керек, эмне кылыш керек, эми көпчүлүк элдер ишенбей атат, ошол нерселерди түшүндүрүп бере турган бирчи ошондой адамдар чыкылбайбы да. Рахмат сизге. Бизде мына күн сайын ушул программа түз эфирге чыгат, биринчи радиодо. Күн сайын дарыгерлерди, врачтарды бир күндө 2-3 жолудан чакырып аткан учурлар болуп атат. Сиз ошол учурларда укпай калып жаткан окшойсуз. Бирок бүгүнкү күндө ушул биз атайын урматтуу муфтийди студияга чакырып, элге биримдик, ынтымак жөнүндө бир кеңири маек куруп берсин деп атайлап чакырган элек. Урматтуу муфтий, бизге келген дагы бир билдирүү бар экен, окуйун. Урматтуу муфтий, рахмат сизге, жакшы насааттарды, жакшы каалоо тилектерди арнап жатасыз кыргыз элине. Кудайга шүгүр, учубуз кур эмес экен, элибиздин башына оор сыноо келгенде бири-бирибизди жөлөп, таяп, кыйынчылыкты жеңгени калдык. Жада калса башка мамлекеттер таң калды го биздин ынтымагыбызга, биримдигибизге. Сиздин батаңыз кошо тийип, элибизде тынчтык, ооругандар тез айыгып кетсин, амин деген каалоосун жиберген экен. Мен бир нерсени айта кетейинчи, ушул жерде кошумчу. Туугандар өзү жакшы иш кылыш кыйын. Ар кимдин колунан келе бербейт. Бирок жакшы иш кылгандан кийин ошого менменсип кетпеш керек да. Ошого биз жакшы иш кылганыбыздан кийин деп өзүбүздүн боюбузду сапсым көтөрүп алып, мен эле кылдым, анан деп эле бүткүл аалам ушу жөн тамшанып, ушу шилекей куюлду мен кылганыма деп эле өзүн бир сапсем эле башка асманга чыгарып алган балда болбойт. Жакшы иш кылгандан кийин ошо жакшы иштикти сообун сактап калып кабыл кылыш үчүн өзүбүздү, бул да ушу Кудайдын жардамы менен болду. Менин мойнумдагы кыргыз элинеги милдетим. Мен жакшылык кылып жүрген жокмун, чын-чынына келгенде мойнумдагы милдетти аткарып атам десек, шайтандан да кутулуп калабыз. Кудай кааласа иншалла бул жакшылыктын сообу да калат. Бунун берекеси дагы өтө чоң таасирлүү болот. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө мен жакшылык кылгандарга кайрылат элем. Биринчиден сиздерге баарыңыздарга өтө чоң рахмат айтабыз. Өтө чоң ыраазычылык айтабыз. Бирок ошол эле кезде кылган жакшылыгыбызга мындай чиренип, анан мактанып, башкаларды басмырлап, ошондой неме болуп кетпейли да. Тескерисинче, мен мына Кыргызстанга мен мындай кылып бердим деп түркүгүн көтөрүп бердим эмес, менин мойнумдагы жаран катары милдетимди аткардым деп турсак, Кудай кааласа өтө чоң ийгиликти алды да. Алдыда мына көп айт жакындап калды, көп адамдарды кызыктырган суроону Туратбек Ильясович деген Facebook пайдалануучу берип атат. Кандай адам курбанчылык кыла алат, бир үйдө канча мал союлат деген суроо экен да. Ушул боюнча да мына аз убакыт калбадыбы, түшүндүрмө бере кетсеңиз. Өтө улуу күндөрдө турабыз. Мынакей Зилхижжа айынын ислам санагында 12-чи ай болуп эсептелет. 2-чи күнү бүгүн. Кудай кааласа ушунун 9-чу күнү, мындайча биздин санак менен айтканда 30 июль 2020 жылы Арапа күн болот.
Ал эми 31-июль 2020 Курбан айт майрамы болот. Намаз кандай окулбашы боюнча биз элибизге, мекендештерибизге кошумча жарыя беребиз. Азырынча бул маселе чечиле элек. А бирок курмандык чалуу боюнча кимдин мойнуна, мисалы бүгүнкү күндө нисап деп коет, нисабы 193.700 сом акчасы бар болгон кишиге, мейли буюмдай болсун же болбосо алтын менен болсун, ага милдеттүү болот курбанчылык чалганга. Эми аялы дагы бай, күйөөсү дагы бай. Эки курбанчылык чалыш керек. Бул курбанчылык чалуу важип болуп эсептелинет. Важип деген милдеттүү. Эгерде бир үйдө эле жашашат, баласы деле бай, кызы деле бай, өзү деле. Ар ким өзүнүн мисалы болбоду дегенде бир 10 миң, 20 миң доллардан чөнтөгүн эмелери бар да, акчалары бар тияк биякта. Демек кайсы адамдын мойнунда 193.700 сом бүгүнкү күнү болсо, ошонун мойнунда курбандык чалуу милдет болуп эсептелинет. Бул өтө улуу ибадат болуп эсептелинет. Ал эми Арапа күнү бир күн мурда бизде кыргыздарда жыт чыгаруу деген бар да. Өткөндөрдү эстеп, Куран окуп, ата кылып жыт чыгаруу тууган уктады. Ушул жерде мына радиодон пайдаланып айтып коеюн, туугандар, нары бери чакыргандын кереги жок. Азыркы учурларда ошого биз үйдө деле дуа кылсак боло берет. Кудай кааласа биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы 4000ге жакын имам бардыгы Куран окуп, ошол сиздердин жыт чыгарганыңыздарга, пата кыла турганыңыздарга үйдө эле, мечитте эле дуа кылып коебуз. Анан кийин сиздер баягындай, бизде үй кыдырмай бар да, кээ бир жерлерде ошо тигиге барып, ушундайлар азыртан суроо түшүп атат, андай кылбаңыздар деп суранат элек. Анан кийин курбандык чалганда дагы өкүл жөнөтүп койсо деле болот. Азыр ал жерге да топтолуп алып, ал жерде да кан чыгаруу маселесинде дагы ал жерде кыскасы кайсы жерде адам көп топтоло турган болсо, ошол жерде азайтуу, ошол жерде санитардык нормаларды толук сактоого суранат элек. Эми мына азыр күндөрү ушул 10 күндө отурабыз го, ороза кармаган, зекет кайрымдуулук кылган, намаз, зикир, Кур'ан, тууганчылык мамилелерди бекем түзгөн өтө улуу болуп эсептелинет. Алланын алдында эң сүйкүмдүү, эң улуу амал. Орозосу болсо Арапа күнү мына 30-июлда 2020 ким ороза кармаса 2 жылга ороза кармагандай соо болот. Бир күн кармаса 2 жыл ороза кармагандай соо болот. Бир риваятта бир күн кармаса 2 жылдык күнөөсү кечирилет деген. Ал эми курбан айт бойсо, Кудай кааласа ошол койдон 1 жылдык, эчкиден 1 жылдык ошо койлорду эме кылат да, союш керек да. Эгерде койду баягы токту деп коебуз, 6 айдан чоң. Алар деле эгерде мына породасы чоң болсо, 1 жылдык койлорго аралаштырып берсе, билинбей турган, ал деле боло берет. А уйдуку болсо 2 жыл, төөнүкү болсо 5 жыл, ушундай. А жылкыдан курбандык чалынбайт. Мына жогоруда Абдыкары Рустамов, андан сырткары Абдулазиз Султанов дагы сизге ыраазычылык билдирип, ийгилик каалап атат. Саламат Токтомамбетов деген Facebook пайдалануучу суроо жиберди. Карызы болсо да важиппи дейт. Милдеттүү деген сөз да, милдеттүү деген сөз. Кимдин карызы боло турган болсо, ага милдеттүү эмес. Ал ошол мисалы 7000 сомго кой алып саткандан көрө ошо 7000 сомду карызына берсин. Банкка карызбы, адамга карызбы, тууганына карызбы, кимге карыз болсо, ал вообще курбандык чалбасын. Ал барып туруп ошо карызына берсин ошол акчаны. Жакшы экен. Мына ушул учур, абал азыркы кырдаал адамдардын жан дүйнөсүнө таасир этип, бир ушундан өтүп кеткенден кийин биз бир жашоо образыбызда өзгөрүү болушу мүмкүнбү? Сиз ушуга кандай карайсыз? Мүмкүн. Көп этияттуулук болуп калды да. Азыр ар бири ден соолугун карап калды. Башында билесиздер, мына март айында биз эми кантип акча табам, эми иштебей калсам, эми ушу акча таап ушундак табышым керек эле, жумуш жок болуп калды депчи. Азыр кайдан акчага кереги жок. Азыр мен өлбөй эле калсам болду депчи. Карасаңыз көрсөм мага ден соолук өмүр керек экен деп ушуга мындай аң сезимдер азыр өтө чоң сабактар болду. Кандай исрапкерчиликке каршы болгонго болот экен го. Болбосо мына той тамашада Бишкек шаарында билесиз да канча кафе бар. Кандай деген исрапкерчиликтер болот эле. Бул токтоду мына карап туруп. Үй бүлө бала чаканын баалуулуктары кадырына жеттиби? Көбүнчө эми энелерге рахмат, аталарга болсо аталар ар жерде жүрүп, ар жерде тамак жеп жүрүп эле. Баласы эмнени окуп атат, кызы эмнени окуп атат, алдардын пейили кандай, жүрүш турушу кандай, адеби кандай, эчтеке таптакыр кабары жок болуп калды эле. Азыр үй бүлө менен бала чакасы менен чогуу тамак жеп калды да. Кээ бирлер үй бүлөлөр, ишенесизби? Күйөөсү, аялы, балдары жылдап чогуу отуруп тамак жеген эмес экен. Майрамда эле отуруп калбаса, а бирок азыр чогуу кандай береке болду. Чогуу үйдөгү. Үйдө деле азыр билинбеген менен экономика болду. Ар жерге барып эле ар нерсе акчаларды алып барып эле барып жүрчү элек го басып эле. Азыр үйдө ошол акча эч кандай тияка бияка кетпейт.
карап туруп бир жагынан акча иштеп тиякпай кылбасак дагы бар болгон өзүбүздөгү акчалар ал мындай экономный болуп калды да, түтүп мындай жакшы неме болуп калды. Анан будан эң чоң сабак да Кудай кааласа жакшы болуп кетет дегеним, биз будан ары өзүбүздүн билип алдык да эмнени салыш керек экен. Эмнеге мисалы азыр больницаларды, анан кийин мисалы өзү жей турган өткөндө баягы будай дефицит болуп кеткенде карап туруп, бизге өзүбүздөн башка эч ким күйбөйт экен. Ошон үчүн бизге эң керектүү нерселерди ал буюм суюм алып эле үйпүй сала бербей, токтогула. О материальный резерв бар го бир, ошо камсыздай турган ол буудайды камсыздаш керек экен. Адам өлүп калбаш үчүн, башкаларда кандай болот тияк бияктан. Анан дары дармектердин заводдорун биз постоянно эле биз кандай десем исрапкерчиликке керек нерселерди эле сала бербей, ушундай абалдарда башыбызга түшкөн сыноо абалдарынан чыга турган, ошо эң зарыл нерселерди ойлоп туруп, ошолордун заводун салышыбыз керек экен. Ошолорго акчаларды ошол жака кетириш керек экен. Дары дармекке, медициналык жакшы оборудованияга билим бергенде мынабыз азыр врачтарды таппай калдык го. Кандай көрсөм мына врачтык кесип кандай улуу кесип экен эми билдик да. Ошо ар бир үй бүлөдөн бирден врач болуш керек экен да. Мындайча айткандачы, ушулардын баардыгына Кудай кааласа мына келечекте көп сабактар болду деп ойлойм. Буюрса иншалла ушулар менен анан жакшы жашап кетебиз го. Максатбек ажы, дагы көпчүлүктү кызыктырган суроонун бири мына бүгүнкү күндө көптөгөн тааныш билиштердин көзү өтүп атат, аларга Куран окутуп, үйлөрүнө бара албайбыз, кандай кылып Куран окутуп койсо болот деген суроо экен. Үйүңүздө эле Кудай кааласа чын ниет менен окуп, анан азыр сотка деген бар да. Ошо менен көңүл айтып, Кудай кааласа ушундай кылдык, эми абалды туура түшүнүп атасыз. Бирок Куран каерде окусат эле жетет экен. Мен муфтиден сурадым. Сөзсүз үйүнө баргандан кийин эле ошол Куран эмес экен. Бул жерден мынакей биз окуп, үй бүлө бала чака менен сиздерге көңүлдү айтабыз. Жакшы Куран окуп дуа кылдык. Ошол жаткан жери жайлуу болсун маркумдун. Өтө жакшы киши эле, жакшы эне эле деп жакшылыктарын айтып, жакшылыктарын эстеп, Кудай кааласа анан бул жактан эгерде тамак болсо тамак бышырып бере бериңиз. Азыр мисалы курбанчылык болсо эттерди ошондой кылып бере берсе болот. Тамак жасатып элечи, үй бүлөңүз менен барып тияка отуруп алып дагы алардан бири-биринен шектенип, кимден оору болуп калды, тигиндей болуп калды, анан кийин бир оору болуп калса бала чакасына дагы кызычуу болуп, алда больница кабыл алып айтат деп кайра аяктан келип, ар кандай кыз үчүн эмне кереги бар? Ошон үчүн үйдө эле болуп эле ушундай иштерди аралыктан эле бүтүрсөк болот. Куран кабыл болот. Куран кабыл болот, сөзсүз. Рахмат. Ушул учурда болуп көрбөгөндөй биримдик менен ынтымак зарыл болуп турат да. Жалпы элибизге эмне деп айтат элеңиз да? Ушул биримдикке, ынтымакка чакыруунун дагы кандай аракеттерин көрүшүбүз керек? Мындай кылыш керек. Бири-бирибизди макташыбыз керек. Жакшы сөз айтып, ичиңизден көрө албасаңыз да мактаңыз. Көбүнчө мен урушуп кеткендерге ушул насаат айтам да, тигинин көзүндө жогунда, бет алдында эмес, болбойт ал. Себеп дегенде ушу жүз алдында бет алдында мактаган анын мойнуна сындырганга барабар. Бизде ушундай адат болуп калганда, бетинде жүзүндө мактайбыз да, артынан шыбайбыз да. Мына ал жаман адат. Мусулманчылыкта кандай? Жок, ал жок кезинде баары бир жакшы сыпаты бар да. Ошону биз мактасак, Кудай кааласа жүрөгүбүздө кир нерселер чыгат. Анан саламдашуу керек. Телефон менен эле, кол берип учурашуу эмес. Ассаламу алейкум. Буда дагы пайгамбарыбыз айткан ортоңордо сүйүү келет деген. Анан белек берүү. Ушул жерде үйүңүздө туруп алып эле, машина менен эле жөнөтүп бериңиз. Ошо кайсы үй бүлөнүн немелери бар, кайсы адамды менен сиздин ортоңузда мамиле начарго, ошого ручка, саатпы, же жемишпи, же тамакпы. Ну эми өзүңүз кандай түшүнөсүзбү? Атырбы? Кыскасы ошондой неме. Бул мына белек, белек. Мына нерселер ынтымакты, жөн ынтымак, ырыс алды ынтымак кыйкыра бермей иштеге болбойт ал. Анан көрөк ушуга кыла турган иштер бар. Саламдашуу керек. Чын жүрөктөн саламдашуу керек. Бир. Экинчиден белек берүү керек. Белек берүү керек, белек берүү. Андан кийин артынан дуа кылуу керек. Артынан дуа кылуу керек. Ал абалын сурап туруш керек. Анан ал жокто башкаларга мактаңыз ошону. Эң таасирлүүсү ушул. Башкаларга айтып, ошол Facebook'ка мактап чыгыңыз. Кимди жаман көрөсүз, ошону мактаңыз. Мактай аласызбы? Мынаке. Ушул нерселерди Кудай кааласа кылсак, иншалла ортобузга элдин биримдүүлүгү дагы, ынтымагы дагы келет. Анан ойлоп коюш керек, эртеге вдруг мен жок болуп калсам эмне болот? Мүмкүн да. Бул дүйнөдө эч ким түркү эмес, эч ким мындай айтканда биздеги канча жашайбыз Кудайдан башка эч ким билбейт. Ошон үчүн мындай дүйнөгө жашаганыбызда туура өлбөй тургандай болуп жашашыбыз керек. Бирок ахирет үчүн ибадатта эртеге эле өлүп кала тургандай болуп жашаш керек.
Мына ошондой боло турган болсо, Кудай кааласа, мен ойлойм, бирөөгө жамандык кылып мен эмне кылам? Эртеге өлө турган болсо, артыман хотя бы болбоду деген, жакшы адам экен деген сөз калсын да депчи. Рахмат. Абдулазиз Султанов деген Facebook пайдалануучу. Саламатсызбы? Мен 3 жылдан бери 5 кой курмандык кылып жүрөм. 4 балам менен 5 жамбыз. Эгерде курмандыктын акчасын эле берип койсом кабыл болобу дейт. Рахмат, бирок кабыл болбойт. Кан чыгаруу керек. Именно кан чыгаруу керек. Кан чыгаруу ибадаты бул. Ошон үчүн анткени мисалы 5 балага, ар бир балага кажети жок. Үй бүлөдө, бир үй бүлөдө атасы боло турган болсо, бир эле курбандык чалынат. Мен баягы айтып аткандай, аялы өзүнчө бай да. Кээ бир үй бүлөлөр бар, аялы өзүнчө иштейт, өзүнүн акчасы бар ал. Ал уйгага өзүнчө фарыз. Балдарга атасы милдеттүү эмес. Милдеттүү эмес. Кичинекей балдарга фитр садака, мисалы 30 сомдон берип атат го, о атасы бериш керек ага. Курбандыкка балдардын атынан курбандык чалынбайт. Эгерде ушунчалык эле бирөөнүн атынан курбандык чалам дей турган болсо, анда пайгамбарыбыздын атынан чалсын. Рахмат. Бир суроо бар экен, кыскача бериңиз, убактыбыз аяктап бара жатат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, устаз. Мен кеч кошулуп калдым. Ва алейкум ассалам. Угатам. Курбандык чалуу боюнча да, ошо уй соет эмес, кээ ошондо сөзсүз 7 адам чогуп союш керекпи же 1, 3, 5 боло береби деп сурап атышат. 7ге чейин, бул 7ге чейин. 8 адам болбойт, жалгыз деле уй союп койсоңуз болот. 2 адам деле, 3 адам деле, 5 адам деле. Бирок эти мындай тараза менен бөлүнүш керек. Тегиз. Арафа күнү бул эмне болгон күн кыскача устаз. Анан атайлап адамдар 2 жылдык күнөө кечирилет дедиңиз. Ошондо бирөөлөргө атайлап зыян берүүчү зулумдар аларды да кечирилип кала береби? Жок, бирөөгө эгерде зулумдук кылып бирөөнүн акысын алып койгон болсочу, аны бермейинче кечирилбейт. Бирөөнү мисалга жала жапты, ал ошол жала жапкан адамдан кечирим сурамайынча, мен жала жаап койгом сизге, кечирип коюңуз демейинче ал кечирилбейт. Бул 2 жылдык күнөө кечирилет деген адамдан кемчилдик туура эмес сүйлөп алат, туура эмес гүлбөй турган жерде гүлүп, мисалы анча-мынча ибадаттарында кемчилдиктер болот, ошолор кечирилет деген сөз. Бирок бирөөнүн акысын мисалы уурдап алды акчасын, анан кийин ошол бир күн эле орозо тутуп койсо күнөөсү кечирилип кетет. Андай болбойт ал. Уурдаган нерсесин кайтарып бермейинче кечирилбейт. Арафа күн деген бул Арафа күнү бардык ажылар Арафа тоосунда боло турган ошол күн Арафа. Мындайда эмне үчүн бул күндөр улуу? Анткени Алла Таала ант ичкен. Ушугачы вал фажр ва лаялин ашр депчи Алла Таала ошо 10 күнгө, 10 түнгө ант ичкен да. Алла Таала кайсы нерсеге ант ичсе, ал өтө улуулугу билинип турат да. Ошого далил болот. Эми ажылардын бардыгы эгерде азыр Арафа күндөн башка эле күнү ошо Меккеге барып ала турган болсо, ошо Арафа тоосуна чыгып алса, ал ажылык кабыл болбойт. Кабыл болбойт. Именно ошол күнү, Арафа күнү, Арафа тоодо болгон күнү ал-хаджу Арафа. Ошо гана ажы болот. Башка эч ким ажы боло албайт да. Ошон үчүн бул улуулук ушундай күндө. Бир күн тутканда Кудай кааласа 2 жылдык күнөө кечирилет, же дагы бир риваятта 2 жыл орозо туткандай сооп берилет. Урматтуу муфтий, мына убактыбыз да соңуна чыгып бара жатат. Жакшы сөз, жакшы маанай жөнүндө кеп баштадык эле. Эми уктуруунун соңунда жалпы элибизге өзүңүздүн дуаңызды, батаңызды берип коесуз го дейм. Азыр бир угарман бар экен, кыскача кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Муфтийге кайрылуум бар эле. Неге кыскача айтыңыз, убактыбыз. Могу социалдык тармактарда могу элдерди бөлүп жарып, анан ынтымагын бузуп, ушундай чакыруулар көп болуп атат да. Ошолорго кандай дейсиз? Бул бир сөз менен айтайынбы? Ким элди бөлүп жарса, ошо эл душманы деп коет ошонучу. Кээ бирлер мисалы жакшы жашап аткан үй бүлөнү бузгандар бар. Ошо үй бүлө душманы дейт. Эки достун ортосун бузгандар бар, дос душманы дейт. Элдин ортосун мисалы улутка бөлүп, урууга бөлүп, регионго бөлүп, түндүк түштүк, 7 областка, урууларга бөлүп, буну элдин душманы, Кыргызстандын душманы деп айтат элем. Диндин душманы мындай. Кудайдан коркуп мындай кылбаш керек. Биз мусулмандар урушкандарды элдештириш үчүн жаралганбыз. Биз душмандаш эмес, душмандарды дос кылыш үчүн жаралганбыз. Бузулгандарды коруш үчүн жаралганбыз. Корулганды бузуп, досторду ажыратып, ынтымаксыздыгын кетирип, ал Кудай сактасын туугандар, өтө жаман чоң күнөө. Ошондуктан бу бардыгы тилди Кудайым бериптир деп эле сүйлөй бербей, акырын этияттап сүйлөш керек. Ахиретти ойлоп, ошо кабырын ойлоп, ушул жерде менин тилим аркылуу адамдардын башы биригип атабы же адамдардын баштары бөлүнүп атабы деп ушуну ойноп сүйлөш керек. Сизге чоң рахмат. Чындап эле ушундай болуп атат. Эми баарыбыз аракет кылышыбыз керек тууган. Бата берип коесузбу? Убактыбыз аяктап калды жалпы элге. Макул. Амин. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ва жараткан Алла баарыбызды жоктон бар кылган өзүңсүн, акыл эс, өмүр берген өзүңсүн, ушундай кереметтүү мекен берген өзүңсүн.
баарыбызга я Алла өлүм берүүчү дагы өзүңсүн, кайра тирилтүүчү дагы өзүңсүн. Жараткан Алла ушул апаттан, ушу коронавирустан, пневмониядан көз жумгандардын баарын өз мээримиңе алып, я Алла топурактарын торко, жараткан Алла жаткан жерлерин жайлуу кылып, я бейиштин бакчасы кылып, түбөлүктү бара турган жайларын я Алла Фирдаус бейишинен өзүң орун бергин. Ушул жакындарынан ажырагандардын баардыгына сабырдуулук, кайраттуулук бергин. Ооруп аткандарга я Алла ушул больницаларда, үйдөгү ооруп аткандардын баарына я Роббул Аламин шифа бергин, толук шифа бергин, туруктуу, тез аранда я Алла шифа бергин. Ал эми элибизге, журтубузга, мамлекетибизге я Алла ынтымак бергин, биримдүүлүк бергин, достук бергин. Энелерибиздин көзү жаш акпасын, я Алла балдар жетим болбосун, я Алла мамлекетибизге бардык жакшылыктарды насип кылгын. Бул башыбызга келген кайгыны я Алла кетирип, ушу кайгынын аркасынан курсанчылыкты көрсөткүн я Алла. Кайсы көздөргө я Алла кайгыны көрсөттүң, ошол көздөргө курсанчылыкты дагы я Алла кайрадан кайтарып көрсөткүн я Роббул Аламин. Бүткүл ааламдан ушул апатты кетиргин, өзгөчө Кыргызстаныбыздан кетирген я Алла. Жараткан Алла мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, ушул жердеги я Алла бардык эл бузарларга тооба берген, алардын дагы тообаларын кабыл кылып, аларды дагы өзүң оңдогун. Баарыбыздын ортобузга ынтымак, биримдүүлүк, достук берип, токчулук берип, жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы досторду, жакшы кошуналарды баарыбызга насип кылгын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман достордон, жаман кошуналардан баарыбызды сактагын. Ортобузга биримдүүлүк, достук бергин. Я Алла баарыбызды берешен кылгын, баарыбызды баатыр кылгын, баарыбызды кайрымдуу кылгын, баарыбызды я Алла бир тууган кылгын, боордош кылгын я Алла, баарыбызды бир көз, бир кол кылгын я Роббул Аламин. Жараткан Алла бардык жакшылыктарды насип кыл, жамандыктардан өзүң сактагын. Ар кандай кырсык, апат, балелерден, күтпөгөн жердеген я Алла өттөрдөн бардыгынан я Алла өзүң сактагын. Ушундай жер титирөөлөрдөн я Алла, сел каптоолордон я Алла, оттордон я Алла бардыгынан өзүң сактагын. Бардык оорулардан я Алла өзүң сактагын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Ва саллаллаху тааля аля хайрил халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин амин. Би рахматика я архамар рахимин. Мен айтканыңыз келсин, урматтуу муфтий. Урматтуу угармандар, биздер Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максатбек ажы Токтомушев менен түз эфирде маектештик. Ал эми биз Максатбек ажы сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, ден соолугуңуз чың болсун.